Кыргыз тилибинин түптөөчүсү, жазма адабиятыбыздын негиз салуучусу, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, реформатор жана биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстанов туп-туура 83 жыл мурун жалган жалаага кабылып атууга кеткен. Касым Тыныстановдун өз мезгилинен кыйла алдыга озгон, улуту үчүн чын жүрөктөн күйгөн, илим менен көркөм чыгармачылыкта баа жеткис эмгектерди жасаган улуу инсан экендигинде талаш жок. Тилчинин окуучулук кезинен бери жакшы билген окумуштуу Кусейин Карасаев жаштайынан эле башкалардан айырмаланып турган таланттуу инсан эле деп эскерген жайы бар. Совет доору жаңы гана орноп, сабаттуу инсандар жетишсиз кезде өлкөгө Касым Тыныстановдай адамдар абдан керек болгон. Андыктан 1925 жылы 24кө келгенде Кыргыз автономиялуу облусунун академиялык борборунун кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалат. Алгач Каракол шаарында мугалимдерди даярдоо курстарын өтөт. Андан соң элди агартуунун сапатын дагы да көтөрүү үчүн Кыргыз педагогикалык институтунда мугалим болуп иштеп баштайт. Студенттерге сабак берип жүрүп, 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессорлук наамын алат. Ошентип мындай улук даражага жетишкен эң биринчи кыргызга айланат. 1920 жылдардын экинчи жарымын өлкө аймагында жаңы мектептер массалык түрдө ачылып баштаган кез эле. Бирок бул жаатта чечиле элек көйгөйлүү маселелер толтура болчу. Кадрлардын жетишсиздиги, динге басым жасаган эски мектептер жана эне тилиндеги окуу китептеринин жоктугу алардын бир бөлүгү гана эле. Тыныстанов дал ушул маанилүү маселелерди чечүүнү негизги жарандык атоолдук милдет катары эсептеп, бул жаатта күн түн дебей иш алып барат. Ошондой эле ал азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, тилибиздин туңгуч окуу китептерин, алгачкы грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны түзөт. Кыргыз тилин алгач араб алфавитине, андан соң латынчага жана акыркы болуп орус тамгаларына ылайыкташтырууга алгачкылардан болуп үндөп, бул жаатта эбегейсиз иштерди жасайт. Демек, Тыныстанов дагы көптөгөн репрессия курмандыктарында эле 20-кылымдын башында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалын түптөөдө көч башында турган. Алар эркиндик каалашкан, ата салтыбызды аздектешкен, эне тилибизде билим берүүнү сунушташкан. Мамлекетибизди, адабиятыбызды, маданиятыбызды өнүктүрүү үчүн болгон күчтөрүн жумшашкан. Эгемендик доордо профессор Касым Тыныстановдун ысымы 1992 жылы Ысык көл мамлекеттик университетине ыйгарылган. Биз жаштар кыргыздын элин, жерин сүйгөн эр жүрөк уулдарын эч качан унутпайбыз. Алар эңсеген эгемендүү мамлекетте жашап жатып, алардын кылган эрдиктерин мактануу менен кийинки муунга жана башка элдерге айтып беребиз. Биз улуу окумуштуунун атын алып жүргөн окуу жайда окуп, билим алып жатканыбыз үчүн сыймыктанабыз.